Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden kanalın жалпы көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр. Мына мынтип биз Гүлбаарга келип калдык. Хараван району Гүлбаар айылында өмүрдүн бир таза күчтүү жылкысы сатууга чыгып атат экен. Ушул жерде качканы мүнөздөп берели достор. Кайсы урукка барып такалат, уругу да күчтүү экен. Азыр өзүнүн оозунан угуп ат боюнча силерге маалыматты берели, мүнөзүн айталы туугандар. Анда биз баштадык. Өмүр, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Келипсиңби? Келип калдык. Тынчсыңбы, жүрөсүңбү? Шүгүр, рахмат. Иштер болуп атабы? Болуп атат, Аллага шүгүр. Жакшы өмүр. Жүрөсүң анан. Жакшы аттап келип койдуң. Каласа. Сен акыркы малдары жанагындай сур коёндорду алып келип атасың. Бул дагы жөнөкөй аттан эмес экен, а? Бул ошондо кайсы аттын уругуна барып такалат экен? Өмүр, бир маалымат берчи. Дакандын уругуна барып кадалат деп алганбыз муну. Дакандан? Дакандан. Таги түгү Жалал Абад бекен, а? Жалал Абад. Ошол азыр жашын айта турган болсок, жазга 7. Жазга 7 жашта. Ооба. 4 асый. Ооба. 4 асыйга жазга толот, а? Ооба. Эми ат сага качан келди, Өмүр? Бул 2022 сентябрларда келген. 2022 келген. Ошондон бери ушул жерде. Ушул жерде. Гүлбарда багылып атат. Ооба. Тапталып чабылып атабы? Сууту сал кеч келди эле 2 улак көрдүм. 2 улакта тең былтыры чапканбыз. Улак ишеничти тамай. Келип чабып көрүп, ар кандай жыйынга салса дагы жарайт улак алса. Багына 2 улак көрдү деп атасың, чоң улакка салындыбы? Чоң улакта турду, а? Чоң улакта турду. Кечен оокатта дагы туруп келген 8 күнү. 8 күнү. Эми сорunu болбоду, бирок жаланы кечип турду. Галаны кечип атты. Ооба. Жана мына турушман азыр накта дакан экен да, а? Ооба. Бул өзү мындай чуркагандары жеңилдиги кандай экен? Жеңилдигин кече 10 күнү мына Пактабатта улак болду, ошол жерде. Такашырды улак галаны кечтирдик ошол маалда. Галада дагы турду, улак ашканда Чуркады дагы. Чуркады дагы. Топту бузбай чыгып кетти. Эми менин колумдагы көргөн нерсем ошол болду. Акыргаян барайт. Эми аттымда менин акырымда келип көрүп, текшерип, сынап ала берсин. Сасы сенин купулуңда турган атпы бул? Купулумда турган ат. Үйүрү кандай экен? Үйүргө койгон экен? Сурабадым бирок. Сурабадың? Үйүрүн билбейм. Бирок баягы бээлерди көргөндө немеси кандай? Реакциясы? Реакциясы жакшы. Жакшыбы? Өзү мындай колуна ала турган ат экен өзү, а? Үйүргө коюп, айгыр салыш керек экен да. Туяктар таза. Туяктар таза. Колго жоош. Бир жооштугун көрбөйлүбү, а? Тебеленген жерлери бар бекен? Тебеленген жерлери бар. Арка туяк, алды туяк бүт бар тебеленген. Караганга жакшы. Караганга жакшы, колго жоош. Колго жоош. Бою канча чыгат? 1.60 деп алынган. Бирок атты баягы 60-70 эмес. Жүрөгүнө карап. Зардасы. Ооба. Зардасына купулум толду. Ошого аттын метрлеп нарак-берак кыбадым. Бирок 1.60 деп алынган, ошо 1.60 менен эле жүрөт. Колундачы. Аркасы деле жакшы кармак. Аркасы деле жакшы. Бир жакшына, такасы, башкасы бир жакшына туруп берет. Өтө жоош экен анда, а? Катар, а? Караңыздар. Тарбиясы кандай? Тарбиясы сонун. Сонунбу? Сонун. Тарбияга гап жок. Бир оңго солго буруп көрбөйлүбү, а? Асямлы бар. Зардасын. Ат калың аттан экен, а? Чуркагандар мына көрүктүгүн бир көрөлү. Эти жайында экен. Кандай жемдерди жеп, кандай режимде багылып атат? Азыркы маалда ушу бир эле мал жем жейт. 2 кило, 3 кило, 4 кило канчага чейин? Азыр 3 кило жем жеп турат. 3 кило жем жеп турат. Тепчи деген жок, ондой өнөрү жок. Мына ат жеңил экен, ушул жерден байкасаңыздар болот. Чуркашы жакшы, а? Чуркашы жакшы. Улак дегенде вообще өзгөрүп кетет. Өзгөрөт. Өзгөрөт. Мингенде дагы өзгөрөт даже. Ошондой экен атчы. Туягында шишик, андай мындай жаман дарттары жок, а? Ден соолугу мына жеш ичиши териге чыгып кеткен турат. Жылоосу? Жылоосу жайында.
Тизгин менен Кудай кааласа жакшы барат, а? Тизгин менен барат, Атты бирөөгө бергенден Кудай кааласа уят болбойсуң. Уят болбойм Кудай кааласа. Эми бунун баасын келиштире бир келтирип айтып койсоң. Биздин көрүүчүлөр Дакан урук алам дегендер атты бааласынчы. Эми буну чыгарыштан максат реклама эмес, сатышта. Ошого жакын эле айтып сатыш керек. Жакын айтсаң. 3,5 миң доллар деп коеюн. Анан кийин жолуна кисине коюп беребиз. Жакын жери. 3,5 дедиң, а? 3,5. Мына достор. Өтө мындай жакшы баа болду. Ат айткандай эле ушундай кирип чыгып жакшы болгон болсо тоңдор. Аттын баасы эң сонун айтылды. Мына атты айландырып көрсөтөлү. Мына арка эттери бөлөк да. Сандары. Чаткайган бир көрбөйлү, бастырып койгон. Ылдыйга дагы бир коерчу. Мына. Мындай аттарды бир чабып көрүш керек да өзү. Самрака мына көрүп турганыңыздай эле куйруктарын, баштарын тик көтөрүп ондай баягындай кылып. Ошо немеси жакшы экен да. Аттын мүчөсү. Калсачы. Ат болсо ушунча эле болсо керек. Эми мактай турган жалгыз Алла, бирок Алла жараткан нерсени ham макташ керек да. Туру. Ама ушунчалык эле болот бирок, өмүр, а? Ооба. Эми анча-мынча сурай алган нерселерди алдыда мен телефондо айттырып коем. Кайсы номер коюлат? 75 миң. +9 алды 775 18 46. 18 46 WhatsApp номерлер бар, а? Азысын да көрсөтүп коелу, а? Азысынбы? Болду. Баягы сынчылар сымдап биле берсин. Токточу бир тишин көрөлүчү. Үстү таза, жоор жок, а? Аттын айыбы жок. Оозу да жумшак экен, Оозу деле ончолук каттык эмес. Так. Балды. Жазга 4 асый болот. Бастырып койгон. Өзүнүн басыгы менен бир көрчү. Мына туугандар, жакшы ат чыкты, колдон чыгарбаңыздар. Өмүрдүн номери экранга жазып койдум. Дакандын уругун алам деп жүргөндөр болсо, байланышсаңыздар болот. Өмүр соодаңа береке болсун. Рахмат ака. Сизге да иши. Баягы сур кояндар сатылганбы? Сур коян сатылды, а? Сатылды. Жакшы. Ол да Жалал-Абадка кеткен. Жалал-Абадка кеттиби? Жалал-Абадтан келип алып кетишкен. Болду. Мына достор, кимге болсо да бул атың дагы жакшы улактарга жарап, жакшы ооматтуу ат болуп берсин, а? Намыска жараган ат. Намыска жараган аттан болсун.